Саламатсыздарбы, урматтуу радио угармандар. Эфирде таңкы бурулуштун негизги маселеси. Студияда Талайгүл Сыдыкбекова жана Талайгүл Чабдарова. Саламатсыздарбы. Кутман күнүңүздөр менен урматтуу радио угуучулар. Таңкы бурулуштун негизги маселеси президенттин алгачкы жарлыктарынан, тактап айтканда мамлекеттик кадр саясаты тууралуу жарлыгынан сөз кылат. Жарлыкта камтылгандай негизги максат ушул мамлекеттик жана муниципалдык кызмат орундарга кадрларды тандоо системасын жакшыртууга багытталды. Албетте бул үчүн шарттарды түзүү, бирдей мүмкүнчүлүктөргө болгон конституциялык укуктарды ишке ашыруу, кесипкөй кадрлардын келишине шарт түзүү сыяктуу иштерди алып баруу зарыл. Биз бүгүн мына ушул багытта сөз кылсак. Угармандардын эсине салып коелу, биз бүгүн мына ушул багытта кененирээк сөз кылуу үчүн студияга мамлекеттик кадр кызматынын директору Маматалиев Абдрахман Мадакимовичти чакырганбыз. Саламатсызбы? Студиябызга кош келипсиз. Анда алгачкы суроону баштайлы, Талайгүл. Мынакей биздин угармандардагы кабардар болду, кайсы жарлыктар чыкканын. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаровдун мына ушул мамлекеттик жаңы кадр саясаты жөнүндө жарлыгы. Биз жогоруда белгилегендей, бул ушул кадрларды даярдоону жана түзүүнү мындай жакшыртууга багытталды. Анан эми бул жерде белгиленгендей, кызматчылардын моралдык, адеп, ахлактык сапаттарын жакшыртуу, мамлекеттик башкаруу системасында коррупциялык тобокелдерди азайтуу максатында коюлган. Мына ушундай тапшырмалар менен сиз дагы кабардар болдуңуз болуш керек. Айтсаңыз, бул жарлыктын мааниси канчалык? Анткени өзүңүз билесиз, кадрларды жакшыртуу саясатында биздин Кыргызстанда дагы буга чейин мыйзамдар бар эле. Туура айтасыз, акыркы мезгилде айрыкча референдум өтүп, элибиздин 80%дан ашыгы президенттик башкаруу формасын тандап алгандан кийин көпчүлүк биздин жарандарыбыз биздин коомдун баардык багыттарында, өнүгүүсүнүн багыттарында тез жана түп тамырынан өзгөртүүлөрдү күтүп жаткандыгы баарыбызга белгилүү. Албетте бул багытта көрүнүктүү жетишкендиктерди камсыз кылуу үчүн биринчи кезекте кадр саясатын оңдоо зарылчылыгы келип атат да. Анткени ошол октябрь айындагы толкундоолордун учурунда дагы, андан кийин дагы биздин көпчүлүк жарандарыбыздын атынан бул мезгилге чейинки кадр тандоодогу олуттуу кемчиликтер жөнүндө абдан көп айтылып келген. Кадр тандоо учурундагы мындай өз жакындарын жумушка тартуу, куда сөөк, тууган уруктарды тартуу, кандайдыр бир квалификациялык талаптарга карабастан татыксыз кадрлардын жумушка келип калуусу ар дайым элдин кызыгын келтирип жүргөн, ошого байланыштуу сын пикир көп айтылып жүргөн эле. Ошондуктан президент алгачкы указдарынын бирине бир мамлекеттик жаңы кадр саясат жөнүндө деп атап ушундай бир чоң указ чыгарды. Негизги максат бүгүнкү күндөгү кадр тандоо системасынын жанын практикасын түп тамырынан бери өзгөртүп, жакшыртуу болуп эсептелет да. Негизги багыттарынын бири бул мамлекеттик жана муниципалдык кызматка калыс жеткиликтүү камсыз кылуу. Анан негизинен ушул кызматтарга кадрларды тандоону жана коюуну талапкердин жана кесипкөй жана моралдык, адеп, ахлактык сапаттарынын негизинде тандоо. Мисалы буга чейинки кандайдыр бир себептер менен өзүнүн кадр баркын түшүрүп алган, мурда кандайдыр бир коррупциялык жумуштарга аралашкан кадрларды дайындоого тыюу салуу. Бул максатта ошо биздин мамлекеттик кадр кызматы ушул кадр саясаты боюнча уйгармыктуу орган болуп эсептелгендиктен негизги тапшырмалардын баары бизге, анан өкмөткө дайындалган. Ошол эле мезгилде ушул указдын аткарылышын координациялоо, ишке ашыруусун камсыз кыла турган дагы биздин мамлекеттик кадр кызматы да. Бизге эң негизи бир чоң тапшырма берилген. Бул бүгүнкү күндө кадр кызматынын кадрларды өнүктүрүүнүн жана түзүмүн түзүүнүн мамлекеттик стратегиясын иштеп чыгуу. Бул жерде ошол жанагы указда айтылган баардык максаттар терең камтылган. Мындай профессионалдык же болбосо кесипкөй аппаратты түзүү, алардын жакшы иштөөсү үчүн, карьералык өсүү үчүн жакшы шарттарды түзүү, айлык акысын кароо, социалдык тараптан буларды колдоого алуу менен бирге эле ошол эле мезгилде мына кадрдарды тандап жайгаштыруу маселесине өтө кылдат, өтө чоң талаптар аркылуу аны ишке ашырууга дайындалганда, негизги жанагы максаттардын бири өзүңүздөр билесиздер, ушул өткөн жылдын 30 октябрында биз жаңы шайланган президент Садыр Нуркожоевич менен
жолугушуп бир топ элдин талабын эске алып туруп биздин алдыбызга тапшырмаларды койгон болчу. Анын багыттарын эсиңиздерге сала кетейин. Мурда дагы ошол биринчи радио аркылуу элге жеткирген болчубуз. Эл тараптан жанагы кадрларды тандай турган конкурстук комиссиялардын курамына ишенбөөчүлүк орун алган болчу да. Ошондон бизге тапшырма берилди эле ушу конкурстук комиссиялардын курамын тазалап чыгып, ал жака жалаң, кадыр бартуу, таасирдүү ошол жетекчилерден көз карандысыз бир ардагерлерибизди киргизүү. Анан жанагы талапкерлер, келе жаткан талапкерлерге мындай татыктуу, калыс баа бере ала турган жогорку деңгээлдеги адистерди киргизүү. Кадрлардын мындай басып өткөн жолун так изилдеп, так даана карап баа бере турган ушу мамлекеттик кадр кызматынын өкүлдөрүн киргизүү. Анан албетте акыркы убакта бизге ушу мамлекеттик жана муниципалдык кызматка жол ачылбай жатат деп бир топ сын пикир айтып келген жаштардын өкүлдөрүн киргизүү. Бүгүн биз ушул өткөн 2,5-3 айдын ичинде толугу менен өлкө боюнча болгон бардык министрликтердеги, ведомстволордогу, өз алдынча башкаруу органдардагы ушу конкурстук комиссиянын курамын толугу менен аныктап бүттүк. Бул абдан зарыл эле, бул өзгөртүүгө дагы негиз бар болчу. Анткени мурдагы ошол кадр тандоо конкурстук комиссиянын курамында ким бар эле? Статкатчы, бул министрге баш ийет. Этика боюнча комиссиянын төрагасы, ал дагы министрге баш ийет. Жанагы коррупция менен күрөшүүчү ыйгары муктуу өкүл, ал дагы министрге баш ийет. Кадр бөлүмүнүн башчысы, ал дагы министрге баш ийет. Андан тышкары жана 1-2 бөлүмдүн башкармалыктын жетекчилери баардыгы ошол министрдин же болбосо ошол жетекчинин түздөн түз кол алдында иштеген адамдар болчу да. Алар өздөрү сунуш кылган болот, өздөрү конкурстан өткөзгөн болот. Андан кийин өздөрү дайындайт дегенде да, ошондуктан жанагы тандалып аткан адамдардын арасында бир топ татыксыз адамдар көп кошулуп калган болчу да. Андан тышкары бизде ушул баардык мамлекеттик органдарда, муниципалдык органдарда ички резерв деген бар. Кадрлар резервде. Ал жака дагы жанагы ошол комиссиянын курамы кээ бир жерде мындай принципиалдуу эмес мамиле кылып койгондуктан бир топ татыксыз адамдар кирип калган болчу да. Ушул өткөн 2 айдын ичинде биз ушул комиссия жанагы ички резервдеги талдап, сын көз менен карап, бул топторун жаңыладык. Көпчүлүк жерде 70%га чейин жаңылап чыктык. Тазалап чыктык да. Азыркы указга кирип аткан ошол талаптар негизинен биздин алдыбызга президент тарабынан ошол октябрдын аягында эле дайындалган болчу да, берилген болчу. Анан негизги багыт, ал киши эсиңиздерде бар болуш керек, катуу тапшырма берген эле баардык кызматтарга мындан ары конкурстук негизде гана дайындалсын деп. Анткени буга дагы негиз бар болчу. Мына жогорку высший административный должность деп коет. Эң жогорку административдик кызмат орундарына, анан башкы кызмат орундарына 1200дөн ашык кызмат орундарына мурун конкурссуз түздөн түз дайындалып жүргөн да. Жанагы жетекчи жазат представление, премьер-министр алар дайындап жүргөн. Бул багытка дагы ошол катуу тапшырма берилип, биз мындан ары конкурстук негизде гана тандай турган шарттарды иштеп чыктык. Ошол эле мезгилде ошол жанагы 1200 кызмат ордунун ичинен 600га жакыны мындай жетекчи кызматтар да, министрлердин орун басарлары, республикалык агенттиктердин жетекчилери, алардын орун басары сыяктуу кызматтар да. Бул жакка биз бүгүнкү күндө ошо келечектүү жанагы жаштардын арасынан абдан жакшы билим алып келген, дүйнөдөгү эң жогорку мыкты алдыңкы окуучуларын бүтүп келген, өзүбүздүн жакшы окуучуларды бүткөн, көптөгөн мындай демилгелүү, чоң долбоорлорду ойлонуп ишке ашырабыз деп жүргөн жаштарыбызды тарттык. Андан тышкары албетте биздин көп учурда президентибиз айтып аткан көп мыкты адистер четтеп калганда кесипкөй адамдар тартылсын деп атабыз. Бизде баягы жана кадрдык туруктуулук жок болгон акыркы мезгилде бир топ көп жылдардан бери да, бир топ жыл иштеген, билимдүү, тажрыйбалуу, жакшы мындай жетекчилик кызматтарда иштеген, аркасында эч жаман сөз жок таза кадрларыбыз бүгүн четте калган. Мамлекеттик кызматтан да четтеп калган, муниципалдык кызматтан да четтеп калган. Ар кандай себептер менен бул эми жанагы биз шайлоодон шайлоого чейин жашап калбадык кандай мезгилдерде. Мага иштеген эмес деген сыяктуу болор шылтоолор менен. Анан калса партиялардын дагы жанагындай үстөмдүгү. Эң туура ошого келе жатам. Анан жанагы өкмөттүн курамы бүт
партиялар тарабынан, фракциялар тарабынан сунушталчу эмес беле. Эгер министр ошол бир партиянын өкүлү болсо, албетте ал орун басарынан тиги райондук өкүлүнө чейин өзүнүн өкүлдөрүн дайындап жүрбөйдү. Анан ушу кандайдыр саясий иштерге катышпаган, саясаттан алыс, мыкты жүздөгөн адистерибиз четте калган да. Ошолордун баарын дагы биз азыр мындай ошол резервтерге киргизип, анан бизде бир абдан жакшы резерв бар, улуттук кадрлар резерви деп. Бул абдан чоң жанагы сыноо менен өтөт. Дегенде документтердин конкурсу болот, кийин жана тесттен өтөт. Андан кийин дагы жетекчи кызмат болсо дагы бир тесттин түрү бар. Бул бир топ башка сапаттарын аныктай турган. Андан кийин практикалык тапшырма аткарып туруп аягында аңгемелешүү болот да. Абдан жакшы кадрлар резерви, бул бирок кадрлар резерви дагы эч кандай мындай каралбай калып кеткен да. 5 жылдын ичинде бар болгону 66 адам өткөн, андан 24 гана адам кызматка коюлган. 42 адам эч жака барбай турушат да. Анан ушул кадрлар резервине дагы биз жанагындай четтеп калган мыкты жана адистерибизди, тажрыйбалуу адистерибизди чакырдык. Жаштарды чакырдык, жана иштейм, мамлекет кызматка барам, менин колумдан келем деп, кээ бирлер айтып атпайбы, премьер-министр болгонго чейин жарайм деп. Ошолордун баарын чакырып туруп, жана электен өткөзүп атабыз да. Эгер ошол 5 жылдын ичинде ушул улуттук кадрлар резервине бизге 66 гана адам кирген болсо, мына акыркы 2 айдын ичинде ушул кадрлык резервге киребиз деп арыз берген адамдардын саны 1300дөн ашты. Бүгүн бир топтору жанагы биринчи, экинчи этаптан өтүп, азыр мына практикалык тапшырмаларды аткарып атат. Анда резервти түзүүгө мүмкүнчүлүк болуп аткан турбайбы? Резервти мындай айтсак болот да, бул эми эл тарабынан мындай ишеним пайда боло баштады. Биз дагы барып мамлекет кызматка иштесек болот экен. Жанагы конкурс комиссиялар тазаланды. Бурдагы коррупциялык жол менен тандоо деген жоюлат экен дегендей пикир пайда болуп, бизге көптөгөн адамдар келе баштады. Ошондуктан бул баягы биздин указга кирген маселелердин алдын алып биз жүргүзгөн иштерибиз бир топ болуп калды. Бирок ушул указды ишке ашыруу боюнча биз кечээ күндөн баштап эле мамлекеттик кадр кызматы ошол өкмөттүн аппараты менен, президенттин аппараты менен бирге, бир топ мамлекеттик органдар менен бирге ишке ашыруу боюнча атайын иш-чара иштеп чыгып, иш пландарды иштеп чыгып туруп жумушту баштадык. Бизге коюлган мөөнөттө ошол баардык багыттар боюнча активдүү иш жүрмөкчү да. Буга чейин бардыгыбызга эле белгилүү болгондой, сиз өзүңүз да белгилеп кеттиңиз, ошол жанагы мамлекеттик муниципалдык кызматтарга тааныш билиш аркылуу барып жаткандыктан нааразычылык пайда болгон. Бирок азыр ошол мына сиз бир топ бир багыттарды белгилеп кеттиңиз. Ким кантип ошол резерв, кадрлар резервине арыз бере алат, кантип кире алат, андан аркы критерийлер кандай, чын эле ушул сиздерге келип аткандардын жумушка орношуу реалдуулугу канчалык деген суроо дагы азыр биздин угармандарды абдан кызыктырып турат да. Туура айтасыз, жана азыр мен белгилеп өткөндөй, көпчүлүк жаштарыбыз, кала берсе бир топ эле тажрыйбалуу адистерибиз дагы ишенбей калганда, баары бир биз жанагы конкурстан өтсөк деле, тесттен өтсөк деле, анан кала берсе улуттук кадрлар резервине кирсек деле бизди эч ким карабайт. Ооба. Ошого байланыштуу биз акыркы 2 айдын ичинде бир топ жумуштарды жүргүздүк. Алгач айта турган нерсе, азыркы шайланган президентибиз Садыр Нуркузоевич Жапаров шайлоо өнөктүгүндө баардык жолугушууларды айтып атты, сиздердин деле кабарыңыздар болсо керек. Мындан ары баардык жумушка конкурстук негизде алынат. Жанагы конкурстук комиссиялардын курамы тазаланат. Андан кийин баардыгыңыздарды ушул жумушка кирүүгө бирдей шарт түзөбүз деп. Ал киши айтып атты, кала берсе андан ары могу акимдерге чейин, губернаторлорго чейин тандоо жолу менен барат. Анан жанагы ротацияга барабыз, бир топ жакшы деп аткандарды башка региондорго, башка кызматтарга которуу боюнча деп. Ушунун баары жемишин берип жатат деп ойлойм. Бизге ошо ишеним пайда болгондо азыркы күндө көптөгөн жаштар дагы, адистер дагы кайрылып атат. Ошол жанагы улуттук кадрлар резервинде мен айткандай, буга чейин 42 гана адам турган болсо, азыр мен ойлойм бир айдын ичинде Кудай бурса бир 300-400дөн кем эмес адамдар кирет да. Ал кандай критерийде толукталат ошол улуттук кадрлар резерви? Ал бизге кайрылган бардык жаран, ар бир жаран кайрылуу укугу бар. Ал жанагы мен айткандай электен өтөт, документтери каралат, билим деңгээли каралат, аңгемелешүү болот, ошол негизинде тандалат. Анан кийин буга чейин деле бизде
мына бул кенже мамлекеттик муниципалдык кызматтарга кенже кызматтан баштап туруп жанагы баш кызматка чейин баягы орусчасы младший, ведущий, главный специалист деп коет да, конкурс негизде тандалып келген. Ооба. Бул тияк биягы бизде Кыргызстанда 16 миң тегерегинде мамлекеттик кызмат орду бар, 9 миңден ашык муниципалдык кызмат орду бар да. Бирок ошолор ошо иштеген жеринде иштөө шарты жакшы болгон эмес. Же болбосо буларды окутуу, кайра даярдоо, квалификациясын жогорулатуу, анан буларды ушу коштоп алып жүрүп жогорку кызматтарга сунуш кылуу, дайындоо маселеси жакшы коюлган эмес болчу да. Ошондуктан кээ бир биздин мамлекеттик кызматкерлер деле өзүнүн күчүн сынап көрүп бир аз иштегенден кийин кетип калган учурлардан көп болуп аткан да. Эми бул жерде жанагы абдан так даана система иштеп чыгуу биздин алдыбызда турат да. Жанагы биринчиден жанагы стратегияны иштеп чыгабыз да, андан кийин ушуга ылайык бир топ мыйзамдарды өзгөртүү киргизебиз. Өкмөт менен бирге бир топ өкмөттүн токтомдорун киргизебиз. Андан тышкары мына бүгүнкү ишке ашып аткан биздин баягы системаны, практикаларды такыр башкача өзгөртүү боюнча чаралар көрүлмөкчү да. Ошол жана айтпадым, татыктуу шарттарды түзүү. Анан негизги багыттардын бири ошол окутуу, мамлекеттик кызматкерлерди келгендерди окутуу, кайра даярдоо, квалификациясын көтөрүү, анан жогорулатып, жогорку тепкичтерди өткөрүп, анан эң жогорку жанагы саясий кызматтарга чейин өстүрүү боюнча мындай ийкемдүү, эффективдүү системаны иштеп чыгуу бизге тапшырма берилген, ошонун үстүндө иштеп атабыз. Абдрахман Мадакимович, мына кечээ биздин биринчи радиого кесиптешим Талайгүл Чабдарова алып барды. Акылбек Жапаров келип ошо интервью берди да. Кадр саясатындагы баягы коррупциялык иштерге жол бербөөнүн жолу бул санариптештирүүдө, Талайгүл. Бирок санариптештирүүнү киргизүүгө саясий эрк керек, анткени баягы баардык процедуралар ачык болуп калат да. Анан ачыктыкты дагы азыркы президент дагы талап кылып жатат. Анан аны камсыздаганга биздин өлкөбүз дагы мындай бир даяр болуш керек. Анткени бут тосуулар сөзсүз болот. Кечен кеткен кандайдыр бир фактыларга да жол бериши мүмкүн. Кандай дейсиз? Туура айтат депутат Жапаров. Чындыгында бул жанагы коррупция бардык эле тармактардагы коррупцияга каршы күрөшүүнүн негизги багыттарынын бири санариптештирүү болот. Бүгүнкү күндө бул иш бизде бир топ жолго коюлуп калган. Мисалы жанагы кызмат деген автоматтык адам ресурстарын башкаруу боюнча системабыз бар да. Анан сынак тестирлөө деген биздин системабыз бар. Бүгүнкү күндө биз ушул өтүп аткан бизде жанагы тестирлөөдөн өтүп аткан адамдарды онлайн режимде бардык Кыргызстан көргөзүүгө шартыбыз бар. Акыркы 2 жол тестирлөөдөн биз көргөздүк. Келечекте биз ойлоп атабыз, ошол жана кызмат дегенде бизде бүт жанагы электрондук варианттары бардык мамлекеттик органдар менен туташтырылган. Биз кайсы жерде кандай кадрлар бар, кандай ваканттык орундар бар, ким ошого арыз берип атат, кандай адам арыз берди, ошонун баарын биз көрүп турабыз. Эми муну дагы өркүндөтүшүбүз керек, жалпы эл көрө турган кылышыбыз керек, бара-бара системаны аябай кеңейтишибиз керек. Мисалы, ушу Нарындын бир айыл өкмөтүндө отурган адам, бир айылда отурган адам улуттук кадрлар резервине кирүүгө, же болбосо кандайдыр бир жогорку мындай высший административный жогорку административдик кызматка орношууга конкурска катыша турган болсо, ошонун арыз бергенден баштап жанагы сынактын бардык этаптарын өткөнү, аягында аңгемелешип чечим кабыл алганга чейин ачыктан ачык бүт республика көрө турган деңгээлге жетишибиз керек. Ошол багытта биз иштеп атабыз. Бүгүнкү күндө ошол жана биз айткан системаларыбыз ошол инфоком менен, ГРС менен, башка бир топ мындай түндүк менен ушул сыяктуу системалар менен мындай интеграция кылганбыз, алар менен бирге иштеп атат. Келечекте муну ачыктан ачык айкындыкка чыгарсак болот. Бирок бул эми жанагы негизги багыттардын бирөө гана. Башка багыттар да бар коррупция күрөшүү боюнча. Биринчиси ошол кызматка алып аткандарга жана айтып атпайм, бардыгына бирдей шарт түзүү, бул да ачык айкын болуш керек. Экинчиси квалификациялык талаптарды иштеп чыгуу. Өзүңүздөр билесиздер, же билими дал келбеген, же тажрыйбасы жок, сырттан келип калган адамдар бүгүнкү күндө да бар. Жогорку деңгээлдеги саясий кызматтарда да бар, жогорку деңгээлдеги административдик кызматтарда да бар, кандайдыр бир куда союк тууган урук аркылуу келип калгандар бир топ эле бар, көп эле. Ошолор жанагы жумушту жакшы тарта албай, анан мына 10 жылдан бери экономикабыз ордунан жылбай, эч алдыга жыла албай турган негизги себептердин бири ушул. Анткени бул кадр мамлекеттик бийлик органдарынын эң негизги стратегиялык ресурсу бул кадрлар.
азыр кесипкөй кадрлар да. Кадрлар мыкты болсо, албетте иш алдыга жатат баардык тармактарда. Талайгүл эже, бизде угармандар дагы, Facebook пайдалануучулар дагы өздөрүнүн пикирлерин айтып атат, окуп коелу айрымдарын. Жаркын Ибраимова, саламатсыздарбы? Учурдун көйгөйлүү курч маселесин козгоп жатканыңыздарга чоң рахмат. Кайра эле тааныш менен болуп жатканына күбө болуп жатабыз. Эфирде сүйлөгөндө баары сонун башкача иш болуп жатат. Тааныш билиш деген оорудан канткенде арылабыз. Айрым учурлар эл балдарына жумуш таба албай жатат, стажың жок деп албайт экен, жумушка албай жатса кайсыл стажы болот дейт. Сиздин дарегиңизде да сурап атат. Деги эле сиз ушундай кайрылгандарга кандай мамиле кыласыз? Алардын ой пикир сунуштарын угуп турган, кабыл ала турган күндөрүңүз барбы? Анан жогорудагы суроо боюнча да пикириңизди билдирип койсоңуз. Эми биз ошол жана тааныш билиштик туугандарын өткөрүүнүн жою боюнча чечкиндүү чараларды көрүп атабыз. Эгер сизде мындай конкреттүү мисал болсо, сиз бүгүн эгер шаарда болсоңуз, кайсы күнү келсеңиз да мен сизди кабыл алууга даярмын. Андай эгер башка жакта болсоңуз, ошол жанагы азыр мына социалдык тармактар бар, интернет бар дегендей, телефон бар дегендей, түздөн түз кайрылсаңыз болот. Кандайдыр биздин кызматкерлер ушу тааныш билиштикке жол берип аткан болсо, биз ага абдан катуу чара көрөбүз. Андайга биз жол бербөө үчүн ошого таптакыр башка система түзүү үчүн эски коррупциялык жол менен кызматка алууну түп тамыры менен жоюу үчүн иштеп жатабыз. Абдрахман мырза, чын эле баардык эле мамлекеттик мекемелер, муниципалдык мекемелер баягы стажысы бар, даяр иштеп кете ала турган кадрларды алгысы келет да. Бирок ошол жанагы жаңыдан ишин баштайын деп жаткандарды колдоо иретинде да бир механизмин ойлоп тапса болобу же барбы сиздерде? Албетте бар. Бизде мына жанагы генже кызматка, генже мамлекеттик муниципалдык кызматка тажрыйбасы чогула алабыз. Бирок жанагы конкурстан өтүш керек да, жана билим деңгээлин текшериш керек. Ошолорду колдоо максатында көп учурда биздин жаш кызматкерлер эле эмес, андан тышкары бир топ тажрыйбалуу адамдарды жана тесттен өтүүдөн бир аз тартынышат да. Анткени экинчи жагы да бар, азыркы жогорку окуу жайларында даярдап аткан, адистерди даярдап аткан окуу процессине, алардын сапатына да бир топ сын пикирлер бар да. Бирок жакшы окугандары бар, аракет кылгандары бар. Биз ошолорго шарт түзүп атабыз. Мына мисалы, тесттен өтүүдөн тартынгандарга үчүн биздин мамлекеттик кызмат алдында, кадр кызматынын алдында башкаруу академиясы бар. Мурда президенттин алдында болчу. Ошол жерде биз учебный методический кабинет деп ачтык. Келип каалаган жаран кандай адам болсо келип ошол жерге 1-2 жума окуп, даярданып, анан машыгып жана пробный тестирование деген бар да, ошондон кайра өтүп үйрөнүп келип алып туруп, бизге кадимки конкурстук жанагы этаптардан өтүп кызматка келсе болот. Мурда деле бар экен, мына жеке менчик даярдоо борборлору бар экен да, алар бир айына где-то 9 000 сомдон алып даярдачу экен. Биз ага караганда баасын 3 эседен көбүрөөк түшүрдүк, 3 000ге жетпеген. Ошол мезгилде жана колунда жоктор, турмуш шарты начарлар, майыптар болсоларды бекер өткөрүү деген тапшырманы койдук. Жанагы окутуу академиясы боюнча. Ал жерде абдан жакшы биздин мугалимдерибиз бар. Ошо жана мамлекеттик муниципалдык кызмат боюнча студенттерге сабак берип даярдаган. Алар даярдайт, практикалык ишти үйрөтөт, тесттен өткөрөт, келип туруп каалаган жеринен өтүп, кааласа бизден өтсүн. Кааласа бизде республикада эгер региондордо болсо 9 жерде тестирлөө борборубуз бар. 9 жерде Түштүктө бар, Көлдө бар, Нарында бар, Таласта бар, Түштүктүн 3 областында тең бар. Каалаган жерге барып туруп тестирлөөдөн өтсө болот. Даярдаганга да жардам беребиз. Өткөндөн кийин каалаган жанагы кызматына биз ваканттык кызматтарды жарыялап турабыз. Мисалы, кайсыл мамлекеттик кызматта болбосун, же муниципалдык кызматта болбосун, бир кызмат орду бошосо, 3 күндүн ичинде бизге ошол министрликтин же ошол ведомствонун штат катчысы же болбосо аппараттын жетекчиси бизге маалымат берет. Биз аны жанагы кызматка, жанагы сайттарга жарыялайбыз. Биздин гезитибиз бар атайын. Ал гезитке, Эркин Тоо гезитине дайым жарыя берип турабыз. Каалаган адам келип көрүп, каалаган кызматка тапшырууга укугу бар. Ушул жагдай мындай бир практикаланып аябай жайылса, элде да ишенip пайдаланып келет. Анан Абдрахман Мадакемович, мына азыр ушу кадр саясатындагы мындай ал ишемдиктер баягы социалдык тармактар аркылуу дагы билсе болот, окуса болот. Элдер өздөрүнүн пикирлерин айтып атат. Анан акыркы өлкөдө мына азыр Facebookка жазган кишилерден улам менде суроо болуп атат да. Мындай ушу кылмыш иштери, айрыкча жанагындай бир чоң кызматта отургандардын камалышы боюнча мындай Facebookта колдонуучулар айткандай шопур болуп бараткандары мындай бир жүрөгүн
орутат турду. Анан эми президент Садыр Жапаров дагы айтпадыбы, тууганчылык, досчулук жана башка байланыштыра карабастан мыйзамды бузган, айрыкча коррупциялык иштерге аралашкан ким болбосун ошол мыйзам чегинде жоопко тартылаарын ал киши белгиледи. Анан бул нерселер ушул болуп аткан нерселердин баары эми 30 жылдагы көйгөйлөр да. Анан бирок ошол эле кадр тандоодо жанагындай бир профессионалдар келип парашютист деп дагы айтылып калган сөзү жогорку жактан түшүп калгандар, түндүктөн түшкөндөр түндүктөн түшүп калгандар болбосун дегенге мындай бир кепилдик барбы? Албетте кепилдик бар. Бул указда биринчи жолу ушул указдын деңгээлинде мындан ары мамлекеттик жана муниципалдык кызмат орундарга кадыр баркын түшүрүп алган, мурда коррупциялык кылмыштарга аралашкан адамдарды дайындоого тыюу салуу деген пункт бар. Мурда мындай жок болчу. Биринчи жолу ушул президенттин ушундан улам чечкиндүү кадамдарга барууга туура келет, Ушундай чечкиндүү кадамдарга барабыз. Бул деген указдын бир пункту болот. Бул боюнча биз иш-чараны уюштура баштадык. Бизде мамлекеттик кадр кызматында буга чейин жумуш ордунан, кызматынан кандайдыр бир кетирген олуттуу кемчиликтер үчүн же болбосо кандайдыр башка тескери мындай себептер менен, жаман себептер менен иштен алынган адамдардын мындай тизмеси бар. База данных деп коет да. Ким качан кызматтан кайсыл себептен кеткен. Анын баарын биз буга чейин да бар болчу. Эми мындай тагдана тапшырма коюлгандан кийин биз мындагы дагы өркүндөтөбүз. Буга чейин мына күч органдары менен, сот органдары менен жана башка тиешелүү органдар менен түздөн түз байланышка чыгабыз дагы бул базаны биз кеңейтебиз. Анткени жанагы бул жерде жазылып турбайт коррупциялык кылмыштарга аралашкан деп. Көпчүлүк коррупциялык кылмыштарга аралашып, жоопко тартылып, соттолуп, анан кандайдыр бир штраф төлөп чыгып алып, же болбосо аны кийин кайра жана судимысын жок кылып, погашение судимыш деп коет. Ушундай адамдар көп да бизде. Алар кайра кызматка келип жүргөн, чоң жетекчи кызматтарга келип жүргөн, келебиз деп жүргөндөр да абдан көп. Ошолорго мындан ары тыюу салуу боюнча ушундай атайын пункт бар. Бизге тапшырма берилген. Бул бардык мамлекеттик муниципалдык кызмат органдары менен бирге ушуну жанагы схемасын, жолун тагдана иштеп чыгабыз дагы такыр жолотпо боюнча. Бул багытта конкреттүү иш алып барылат. Угарман бар экен, кабыл алып коелу. Саламатсызбы? Алло, саламатсыздарбы? Угуп жатабыз сизди. Моореки кадр маселеси бул аябай номер биринчи маселе да. Анан бул кандай чечилет деп айтылышы жакшы. Бирок ана жанагы айтып атпайбы, тиги чет мамлекеттен бүтүп келгендер деп. Чет мамлекетте бүт байлардын балдары, чиновниктердин балдары окушат. Кайра эле ошолор келип тиги претендент болот. Анан жана собеседование деп атат. Жөнөкөй адамдын баласы менен тиги байдын баласы келсе, ошо байдын баласына тиги эметип коет, мына собеседование өттү деп коет да. Бул собеседование болбош керек болот. Анан кийин экинчи маселе, мына менин балам өз күчү менен Санкт-Петербургтан бүтүп келген. 5 окуп, бияктан кызыл диплом менен бүткөн. Атамбаевдин убагында барса да ишке албай коюшту, азыр дагы барса чөз жок. Өзү Азиянын 2 жолку чемпиону, 10 жашынан бери сборный Кыргызстанда жүрөт. Мындай балдарды албасаңар, чет мамлекеттер чакырып атат. Ал патриоттук кылып бияка келсе, ишке албайсыңар. Анан кийин тиги жакта жок экен жанагындай. Сен могу креативный жанагы спортко катышкандар, өнөрү бар, ошолорду жумушка алат экен биринчи ирет деп. 5ке бүткөндөрдү. Силер кайра экзамен өткөзүп, аларды баарын басып атасыңар. Рахмат, сиңерге ийгилик каалайм. Дагы бир угарман бар экен. Рахмат, биз тукканыбызга кийин кабыл алабыз. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Угуп жатабыз. Сурооңузду бериңиз. Абдрахман Аллага суроо бар эле. Айтыңыз. Эми азыркы жаңы система боюнча тесттен өтүп келген бир эле адам өтүп келет да. Ошону өтүп келген адамды аңгемелешип кылбай эле койсо жакшы болот дегеним да. Анан экинчи суроом, могу аким мэрлерге дагы тестирование кылып койсо жакшы болот эле. Себеби аким мэрлер тестти жок эле дайындоо менен болот. Ошолорда бир тесттен өтүп келгенден кийин гана депутаттар, мектеп кеңеш депутаттары дайындап берсе, ошондо белгилерге да калыстык болуп эле деп ошону оюн айтып койсо жакшы болот эле. Дагы бир угарман бар экен. Дагы бирөө байланышта турат. Унутуп кала элегим. Киши шаштырбай коелу, биз жазып койдук, алып коелу. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Сурооңузду батыраак бериңиз. Алло. Угуп атабыз сизди. Саламатсыздарбы? Саламатчылык. Абдрахман мырза, суроо бар. Угуп атам. Эми кайсы жерде иштесең дагы сен майын чыгарып жүргөн адамсың.
Эми ушул бул кадр службасына бардым, ушуну бир Кыргызстан үчүн бир жаңылык кылып, ушул жерде бир коррупцияга жол берилбей турган бир жакшынакай жолдорун таап иштесе деген менин оюм болуп атат да. Анан экинчи бир менин мынау сунушумда азыр мынау айтып атасыңар, техника, компьютерне бардыгы эме, бирок мынау жаштарды карасаңар, арыз жаздырсаң, орусча деле, кыргызча деле, кайсы мектепти бүткөнүнө карабай туруп, 10дон ашык ката кетирет. Ушул мынау кол жазманы да бир тартипке келтирбейсиңерби? Акыры кол жазыш керек. Анан ошол бала барат дагы жанагы каттарды тараф берет. Бир 90-жылдан калган тараф берет менен жазып жүрөт да. Ушуларды бир колго алсаңар, анан кийин мынау беседага келгенде министрликке барып жазып атпайбы? Ушул беседага барганда комиссияны ар бир беседада алмаштырып турбаса 10 адам бар, 9 адам бар, аны билесиң да Абдрахман, кандай кылып аны колго салып алышат. Ушуларды бир дагы бир ушул механизмдерди бир иштеп чыксаңар деген ой бар да. Рахмат. Чоң рахмат. 3 суроо болду. Чоң рахмат. Алгачкы суроого жооп берейин. Чет өлкөдөн окуп келгендер Жалаңбайдын балдары деп атпайсызбы? Мына өзүңүздүн балаңыздар чет өлкөдөн окуп келген турбайбы Санкт-Петербургтан? Биз чет өлкөдөн бүтөбү, бул жерден бүтөбү, жакшы окуган балдарды оюнда өздөрүнүн кандайдыр бир конкреттүү долбоорлор боюнча пландары бар. Анан кийин мындай бир жанагы тармактарды өнүктүрөм деген бир реалдуу программасы бар балдар жөнүндө, балдар кыздар жөнүндө кеп кылдык да. Ал бул жерде окуйбу, чет жакта окуйбу, ага карабайбыз. Бирок акыркы мезгилде ушул эмне үчүн четте окуп келген дегенибиз, бизде дүйнөдөгү эң алдыңкы жогорку, ошо сиздин балаңыз сыяктуу эле жогорку окуу жайларынан бүтүп келип, мен даярмын, эл аралык тажрыйбаны жакшы билем деген жаштар көбөйдү. Бул кубандыра турган нерсе, бирок буларды түздөн түз кызматка коелу деген жерибиз жок. Бардыгы эле калган жарандар менен бирдей эле булар жанагы конкурстун бардык этаптарынан өтөт, электен өтөт. Эгер ошондон өтүп, билими жогору экенин далилдесе, анан жанагы практикалык тапшырма бергенде, кийин аңгемелешүү учурунда реалдуу долбоорлор, реалдуу пландары болсо, ошолор каралат жана резервке киргизилет. Андан кийин гана жумушка сунуш кылынат. Ошол жөнүндө кеп болуп атат да. Андан кийинкиси мына экинчи туроодо айтылып кетти. Жанагы тесттен өткөндөн кийин бир эле киши кетип атпайбы деп. Аңгемелешпей эле койсо. Биз аны өзгөрттүк. Бир аз туура эмес болуп калган. Анткени тесттен өткөндө бир эле адам берип койсок, аркыл комиссиялардын мааниси жок болуп калып атпайбы? Алар же макулдугун берип, же макул эмесмин деген гана аргасы болуп атат да. Ошондуктан биз тесттен өткөн 3 адамды бере турган болуп атат. Биринчи, экинчи, үчүнчү орунду алгандарды. Антпесе биз жанагы комиссиянын курамын эмнеге тазаладык? Эмнеге кайра мындай коррупцияга жол бербейбиз деп бул ишти жүргүздүк. Аларга тандоо укугу болот. Ошол 3 адамдын арасынан биринчи, экинчи, үчүнчү орунду алгандардын арасынан тандап алып, анан кийин булардан мыктысын тандоого. Анан кийин эми кийинки окурман, угарманыбыз да жакшы суроо берди. Жанагы кээ бир адамдар автобиографиясын жаза албагандар да чыгып калып атпайбы тилекке каршы. Чоң окуу жайынын дипломун алып келип алып турупту. Бирок биз азыр жана практикалык тапшырма деген бар. Ошол жерде өз колу менен жазып берилген темагачы практикалык тапшырманы аткарып, ал деңгээлинде карайбыз. Негизгиси жанагы конкурстук комиссияларга адамдар мына талапкерлер ишене тургандай курам түзүүгө аракет кылдык. Мен силерге 1-2 мисал келтирейин. Мына мисалы Айыл чарба министрлигинде ошол министрди айткан эле кылбастан министрге кеп кеңешин айта турган, туура эмес кандайдыр бир багытта кетип алса токтоп тур, андай болбойт дей турган мына белгилүү мисалы Жамин Акималиевичти киргиздик. Мисалы курулуш министрлигине болсо ошол тармактардан жакшы билген, керек болсо ошол министрге дагы кеп кеңешин айтып үйрөтө турган Садылбек Аблесович деген биздин ардактуу ардагерибизди киргиздик. Дал ушундай адамдарды издеп таап, бардык министрликтерге, ведомстволорго киргизүүгө аракет кылдык. Баягы жетекчилердин кол баласы болбостон, тескерисинче каршы пикир айта ала турган, кайра туура эмес багытка кетип алса оңдой турган, андан тышкары көп жыл иштеген, ошол тармактардан жакшы билген, ошол талапкер жанагы туура жооп берип атабы, туура эмес жооп берип атабы, ошого калыс баа бере турган адамдарды киргиздик.
Мындан тышкары эгер ошол министрликтин арасында өзүнүн комиссиясындагы бир кандайдыр бир тапшырманы аткарууга кетип калбоого жол бербей турган мамлекеттик кадр кызматынын өкүлдөрүн баардык комиссарга киргиздик. Булар түздөн түз ошол баардыгына көз салып, конкурстук жоболордун сакталышын карап, андан кийин жанагы ал кишинин аркасында мындай жаман иштер жокпу, коррупцияга аралашкан эмеспи карап турган адам да. Бул биринчиси. Экинчиси жанагы акимдерди дагы деп атпайсыздарбы? Аким мэрлерди деп атат. Мэрлерди. Бул жерде бизге ушул указда биздин алдыбызга бир тапшырма берилген. Тапшырма коюлган кадр кызматына да мындан ары жанагы кадрларды, талапкерлерди тандап ала турган конкурстук тандоону жөнөкөйлөтүү боюнча. Анан ошол эле мезгилде талапкерлерге коюлган талап жогорулатуу боюнча. Мунун үстүндө биз иштеп атабыз. Анткени баардык эле талапкерлерге, баардык эле мындай катмарларга бирдей жобону караган дагы бул практика жүзүндө мүмкүн туура эмес болушу мүмкүн. Ошол эле бүгүнкү күндө бизге ушул указда да бир тапшырма коюлган. Саясий кызматтан баштап өкмөт менен бирге. Саясий кызмат деген ушул министрлер, депутаттар, саясий кызматтар дегендей да. Ошондон баштап туруп жөнөкөй эң төмөнкү кенже мамлекеттик муниципал кызматкерлерге, андан кийин жанагы мамлекеттик ишканалар барго, бул жанагы фонд госимущество аркылуу дайындалып жүргөн. Ошолорго тандоо процессине квалификациялык талаптарды иштеп чыгуу боюнча. Биринчи кезекте мен кыскача айтсам деле болот. Ушул жетекчи кызматка барыш үчүн, мисалы министрдин орун басары болуш үчүн дейлик, биринчиден жогорку билим болуш керек. Тиешелүү кесип болуш керек. Эгер транспорт министрине баратса, биринчи кезекте же транспортчу же жолчу болуш керек дегендей да. Андан кийин тажрыйбасы болуш керек. Эгер ошол жанагы эң жогорку административдик кызматка талапкер болбосо, министрдин орун басары болууга, буга чейин да көп жанагы жетекчилик кызматтарда иштеген, басып өткөн тажрыйбасы болуш керек. Андан кийин эң негизги жанагы талаптардын бири бул репутациясы таза адам болуш керек. Кандайдыр бир шектүү иштерге аралашпаган, коррупцияга аралашпаган, буга чейин бир тескери жактан мындай бир кандайдыр бир жумуштан кетпеген таза адамдар гана келе баштайт. Ошондой талаптарды биз азыр иштеп чыгып атабыз. Бир топ жанагы өкмөттүн токтому, жанагы мыйзамдар сыяктуу мындай сенемдүү укуктук актыларды даярдап атабыз. Жакын күндөрү жогорку кеңештин кароосуна коебуз, өкмөттүн кароосуна коебуз. Булар кабыл алынса, жанагы талаптар ишке аша баштайт. Таза адамдар бирок мыйзамсыз мындай бир шектелип жүргөндөр болуп калсачы, алар дагы мындай ошолордун тобунда калып калбайбы? Мисалы, көз жаздымда кетпейби? Профессионалдык, кесипкөй болгон, бирок кандайдыр бирөөлөрдүн жеке кызыкчылыгы менен дагы барбы ушундайлар да? Биз ошону жана айтпадымбы, жанагы база данных түзөбүз деп атпайлы. Ошону түзгөндө биз мындан ары бүт жанагы күч органдары менен, сот органдары менен, жана башка тиешелүү органдар менен ошол өзү мурда иштеген мамлекеттик ишкана болобу, муниципалдык ишкана болобу, ошолор менен түздөн түз байланышып туруп, анан кийин жанагы тизмеге киргизүү боюнча атайын критерийлер иштеп чыгабыз да. Ошондон кийин гана киргизебиз. Абдан кылдат мамиле кылууга аракет кылабыз. Бизде убакыт тез эле өтүп кетет. Угармандар да бар экен, эки угарман күтүп атат. Кабыл алалы. Саламатсызбы? Алло, саламатсыздарбы? Угуп жатабыз, кыскараак бериңиз. Assalomu alaykum. Жылдызбек. Мындай демекчи, мына сиз өзүңүз айтып кеттиңиз, ак таза деп кечетен бери айтып атасыз, жакшы адам тартканга. Мына сиз өзүңүз айттыңыз, мына форс-мажор апсам кеттим. Сизге окшогондор көп да. Ошо форс-мажор апсам кетип калган жакшы министрлер иштеп жүргөндөр, аларды эмнеге резервге алса болбойт? Эмне башка мамлекеттерди карасаңыз кандай алып атат? Мисалы Казакстан, Өзбекстан өзүнүн кадрларды алып. Айтыңыз, Masalan Түштүк Кореяга окутуп келип атат, өздөрү жөнөтүп атат. Казакстан, Америка башка кадрлар даярдап келет. Биз жөнөткөн жокпуз да, өздөрү атат. Ана сырттан келген деп атат. Аларды резерв кадр алып келе турган болсок, сиз айтып атасыз, мурда деле болгон, сизден мурда деле болгон. Мына 1 жыл кадр саясаты кызматы бош турду. Ошолмада мадура баштап турган ушу жаңы зданияга көчүп барып, анан ошол жерде түзүп берген резерв кадрлар болгон, ал иштеген жок. Себеби ошол эле айтып аткан саясий кызматтардын айлыктары аз болуп атпайбы? Анан улуу депутаттар, айыл өкмөт депутаттарын айтып атам. Айлык кеңештин айыл өкмөткө шайлангандар, ушуларды да окутуш керек да. Ар кандай обстоятельства менен келип атпайбы, Абдрахман мырза? Ошону госкадр служба менен берки тиги өзүнүз камсымо менен ошолорду окусак, сөзсүз окутушубуз керек буларды. Акимдерди деле окутуш керек. Ошону переподготовка кылбасак болбойт. Анан айта турган нерсе, сиз азыр алып атканда мына акимдердин сунушун эсе албай атасыз. Мисалы бирөөлөр Зав районуна же бир кызмат кылса, райондун акимин сунушу менен келсе, ал өтпөй калып, бала аз болуп калып, бирөө атып кетсе, ушундай случайлар болгон. Мисалы Сузакта деле
алып туруп аны сунуштаган өтпөй калып башка өтүп кеткенде суну кабыл албай коюп 6 айдан кайра кадр конкурсқа берилди. Ушундай нерселердин катышыбыз керек да. Биз партияларга басымдык кылып башыбыз керек. Бийликтин турган. Таза адамдарды алып келебиз, өзүбүздөн башташыбыз керек. Биринчи ошолордун көбүрөөк тартып келгенге. Убакыт бизге аз, кийинки угарманда угуп калалы, э? Саламатсызбы? Алло, саламатсыздар. Угуп жатабыз сизди. Бул Актала районунан Аддиев Шайлыбай, мурдагы партиялык совет кызматкер Абдрахман Маматалиевичке суроо бере берейинби? Бериңиз, Кыска, батыраак бериңиз. Убакыттар. Сиз эми бул кишиде эми тажрыйба бар, бардыгы колунан келет. Бул президентибиз деле айтып атат, жанагы кадрлар бүт конкурстук негизде тандалып алынат, башка маселелерде. Эми бул административдик мамлекет кызмат жөнүндө сөз болуп атат го. Сөз киши деле айтып атпайбы, жана өзүнчө дайындалуучу кызматтан башкалары деп. Ушундай бир аталышта 1000 кызмат, 1000ге чукул кызмат орду бар экен. Маселенин баары ошол жерде жатып атпайбы? Эми сиз айтасыз, квалификациялык талапта иштелип чыкты, тыюу деп. Анан ушуга сиздердин тийишиңер, ийгилишүүңүздөр канчалык? Эми ушул багытта бул эл арасында сөздүн баары, баленин баары ушул жерде жатып атпайбы? Ушул жөнүндө айтсаңыз. Рахмат. Рахмат. Мен адегенде кийинки суроого жооп берейин, анан абдан туура маселе көтөрдүңүз. Бул мезгилге чейин жанагы саясий кызматтарды тагыраак айтсак, ошо министрлерди дайындоо парламенттин укугунда болгондо, жана фракциялар сунуш кылып дайындап, эми мынау элибиз кабыл алган президенттик башкарууга өткөндөн кийин мунун баары түздөн түз президентке өтөт. Президент өзү тандап, жанагы бизге берген тапшырмага ылайык биз түзгөн ал кишиге сунушталган резервден карайт. Андан кийин жанагы квалификациялык талаптарга ылайык келген адамдардын ичинен өзү жогорку кеңешке сунуш кылып туруп, анан өзү дайындайт алардын колдоосу менен да. Андан кийинки катмардагы адамдар, жанагы сиз айткан 1000 деген 1200 адам, анын ичинен 600 жетекчи адамдар. Буларды конкурстук негизде дайындоо боюнча бизге тапшырма берилди. Biz azыр ушул конкурстун шарттарын иштеп чыгып атабыз. Жанагындай 5 этап, 6 этап болбосо дагы бул эми негизинен ал жака жанагы даярдыгы бар, мындай бир билими бар, тажрыйбасы бар, артында мындай ызы-чуусу жок адамдардын арасынан каралып атпайбы негизинен. Бирок ошондой болсо дагы электен өткөрүп, мамлекеттик кадр кызматынын алдында бизде жанагы кеңеш деген бар. Мамлекеттик жана муниципалдык кызмат боюнча кеңеш деген бар. Ошол кеңештин катышуусу менен, коомчулуктун катышуусу менен бизге тапшырма берилген жакын күндөрү механизмдерди иштеп чыгып атабыз. Конкурстук негизде өтө турган тапшырма берилген. Аны жакында жарыялайбыз, мыйзам долбоорун сунуш кылабыз, кабыл алынгандан кийин билесиздер. Ал эми жанагы биринчи суроо боюнча Жылдыз мырза. Эми мен айтпадым, ошол кетип калып кайра келген жүздөгөн адамдарыбыз, мыкты иштеген адамдар четте калган деп атпайбы? Ошонун көпчүлүгүн биз чакырдык. Бир топтору жана улуттук кадрлар резервине кирди. İşenin пайда болду. Көпчүлүгүн биз жанагы карьералык, келечектүү карьералык кадрлар резервине кирдик. Ал жерде да көпчүлүк жүздөгөн адамдарыбыз себепсиз сеттеп калган адамдардын баарын чакырдык. Алар жакын күндө мен ойлойм, ошо айтып атпайлык, бүгүнкү күндө эки негизги нерсе, кесипкөйлүк жана моралдык адеп акылаттык сапаттардын негизинде гана жүргүзүлөт деп. Ошого дал келген адамдардын баарын чакырып атабыз. Четтеп калган адамдардын баары Кудай бурса жакын күндөрү мен ойлойм кызматка чакырылат. Ал эми даярдоо боюнча абдан туура айтасыз. Бирок ал даярдоо боюнча бизде деле бар. Бизде мына 2 жылдык JICA деген Жапондардын жанагы эл аралык кызматташуу агенттиги менен бирге 2 жылга биздин көптөгөн жүздөгөн жаштарыбыз бар окуп келип атат. Кореянын дагы ошол агенттик менен бирге ал жака дагы көптөгөн жүздөгөн жаштарыбыз окуп келип атат. Биз жакында Россия Федерациясы менен меморандумга кол коебуз деп турабыз. Анын долбоорун алар дагы макулдашып атат, биз түзүп чыкканбыз. Россиянын мындай чоң жогорку окуу жайларында барып туруп иштеп жаткан кызматкерлерибиз. Барып туруп кыскача курстарды өтүп окуп келүү боюнча, анан жанагы тажрыйба алмашуу боюнча Россияга мына бүгүнкү күндө жанагы бизде иштеп аткан Ханзайдел деген фонд бар ошондон. Ошол Баварияда алардын жанагыдан муниципалдык кызматкерлерди окутуу боюнча жакшы мектеби бар. Аларга барып окуп келүү боюнча, аларга барып тажрыйба алмашуу боюнча мындай жумуштар жүргүзүп атабыз. Бирок бул указда сиз белгилегендей абдан бир чоң жакшы пункт коюлганда,
туруктуу негизде кадрлардын квалификациясын жогорулатуу жана кайра даярдоо биздин мамлекеттик кадр кызматына дайындалган. Биз бул багытта иштеп чыктык. Мына ушул жылга, мисалы 2021-жылга ушул министрлерден баштап эң төмөнкү жанагы айыл өкмөтүнүн башчылары, айыл өкмөтүнүн кызматкерлери, кала берсе жанагы айыл кеңешинин депутаттарына чейин катмары менен жерлерде окутуу, кыскача семинарларды өткөзүү, курстарды өткөзүү, кандайдыр конференцияларды өткөрүү, тажрыйба алмашуу боюнча 1 жылга жетерлик календардык план түзүп бүттүк. Буга бардык министрликтер жана ведомстволор активдүү катышты, алардын сунушун эске алдык. Негизги муну ишке ашыра турган болуп биздин мамлекеттик башкаруу академиясы, биз каржы булактары жакшы каралбай калган экен, кошумча издеп эл аралык уюмдардан дагы мындай сүйлөшүүлөр болуп, алдын ала макулдугун алдык. Андан тышкары ошол окутууга жумшала турган каражат боюнча өкмөттүн буйругунун долбоорун даярдап бергенбиз. Азыр кароодо турат. Биз сураган жана каражат бөлүнүп калат деген деп ойлоп турабыз. Бөлүнүп калса бул жолго коюлат. Даярдоо, окутуу, кайра даярдоо, квалификациясын жогорулатуу, андан ары жогорку кызматтарга сунуш кылуу, бул чоң система бар. Бул биздин жана стратегиябыздын эң негизги багыттарынын бири. Бул сөз ишке ашат. Абдрахман Мадакимович, акыркы суроону бергенге үлгүрөлү. Бизде убакыт аз, анткени бизде Facebook колдонуучулардын дагы жазгандарын дагы окуганга убакыт берели да. Мына өкмөттүн аппараты менен президенттин аппараты келечекте мындай бириккени турат. 22 министрлик, ведомстволордон 16сы калат деп кечээ көпчүлүк коалициянын жыйынында белгилүү болду да. Анан азыр мына соц тармактардагы жазгандарды дагы карап атам да, анан ушул негизги кыскартууларда ушул профессионал кадрларда кыскарып кетпесин деген чакырыктар болуп атпайбы? Ушул маселе дагы жана сиз айтып аткан нерселерде дагы бул нерсе да каралды да. Албетте, могул жерде биз ушул жанагы указда бир неме бар да. Пункт бар. Адамдык потенциалга аяр мамиле жасоо дейт. Бережное отношение к кадрам деп атат да. Башкаруу органдарындагы кесипкөй кадрдык курамын сактап калуу дейт. Мурда бир жетекчи келсе, кыскарта баштаса, аппарат баягы жөндөн эле чекеге чыгып калчу эмес беле. Азыр андайга жол берилет. Атайын бул ушул бир багыт өзгөчө бир пункт менен белгиленип атпайбы? Мурдагы иштеп аткан кесипкөй адамдардын бардыгы ошо кызматта калат. Аларды кала берсе, алардын жолун жолдоп улантуу боюнча преемственность деген бар да. Ушу жаштарды тартабызбы, башка кийинки адистерди тартабызбы, жакшы иштеп аткан мыкты кесипкөй кадрларды сактап калуу боюнча өзгөчө бир пункт бар. Жана биз бул указды ишке ашыруу боюнча иштеп чыгып аткан иш-чараларыбызда да бул каралган сөз. Талайгүл, бизде Facebook пайдалануучулардын дагы пикирлери бар экен. Албетте аларды да окуп коелу. Анткени эртеден бери угуп, сизди бардык эмелерге көңүл буруп атышат, жагдайларга. Алихан Эгембердиев жазыптыр, бул суроого жооп бердиңиз деп ойлойм, бирок бүгүнкү күндө борборду жөн эле коелу дейт. Айыл өкмөттөгү баш акимдерге кандай баа бересиз, натыйжалуу иштеп жатат деп ойлойсузбу дейт. Эгер жок десеңиз, кантип натыйжалуу кадрларды алып келебиз айыл өкмөткө жана акимдикке дейт. Айыл өкмөттөрдүн баардыгы жакшы иштеп атат деп айтуудан алысмын. Анткени өзүңүздөр билесиздер, акыркы мезгилде айрыкча мына элдик толкундоо болгон учурда деле кандайдыр бир саясий күчтөрдүн ушу басым менен же болбосо бир топ эле ачыктан ачык эле айтайлы, жана спортчулар топтолуп алып деле келип алып айыл өкмөтүн басып алган учурлар көп эле болгон да. Кээ бир жерлерде жана тууганы көп адамдар келип алып туруп мындай мен бул жерде иштешим керек деп, андан тышкары жанагы айыл өкмөтүнө шайлоо оңой эле болуп калды. Мисалы бир 15 айыл өкмөтүнүн депутаты болсо, анын 7-8-ин ачыктан ачык эле соодалашып эле сатып алган учурлар да жок эмес. Анан кийин мен сатып алдым дегендей мамиле кылып, каалагандай чалчактап иштебей жүргөндөр көп. Ошондуктан бул айыл өкмөтүнүн мындан ары кызматка коюлушу боюнча кандай принцип менен коюлат, кандай тандоо менен коюлат, бул боюнча дагы бизге президенттин тапшырмасы бар. Бул багытта иштеп атабыз. Абдан кылдат мамиле менен биринчи кезекте жанагы эле талаптар биринчи ошол кесипкөйлүгү, тазалыгы, андан кийин жанагы билим деңгээли, басып өткөн тажрыйбасы, эл арасында кадыр баркы деген сыяктуу критерийлер негизинде дайындала баштайт. Ушу элдин ишеними деген өтө чоң болуп атат да. Кыска жооп берип койсоңуз, мына бүгүнкү күндө мына Facebook пайдалануучулар да айтып атат, бардык мамлекеттик жумушка тааныш менен акча менен кирет, тест жөн эле оюнчук сыяктуу деп. Ушундай пикирлер көбүрөөк болуп атат да. Ишеничти актаганга мүмкүнчүлүк
болор бекен эми? Чет күндүк адамдар болот бекен. Биринчи радиодо айттыңар эле, баягы эле болуп калбадыбы дегендей көрүнүшкө туш болбош үчүн. Эгер бир кандайдыр бир ушул мамлекетибиздин кайсыл регионунда болбосун, ушул тестирлөөгө кандайдыр бир акча төлөп же башка бир тааныш билиштик менен өткөн факт болсо мага бериңиздер. Мына биздин мисалы борбордук тестирлөө борбору жана биздин мамлекеттик кадр кызматынын имаратында жайгашкан. Ал жерде келип кандайдыр бирөө жардам берүүгө, адам кийгилишүүгө таптакыр мүмкүн эмес. Ал жерде жанагы ошол компьютерлер турат, видео камералар бар. Бир адам жанына басып бара албайт. Анан жанагы бериле турган соолор да ошол тестирлөө башталарынын алдында берилет. Ал тез алмашып турат. Адам факттары аралаша албайт, Адам факттары алмашууга мүмкүн эмес. Таптакыр. Бизге деле мына эми ачыгын айтайын, адамбыз жашоо дегенде кээде мындай тааныш билиштер чыгып адамдардын жиберип атпайбы? Жардам берип койсоңуз өткөнгө деп. Мен бардыгын ачыктан ачык айтып атам. Катышкыла деп. Мен аралаша албайм. Эч ким аралаша албайт. Биздин жардамыбыз эмнеден? Biz bir gana jardan beri alalım. Cenab-ı Şerif'le metodist kabinetke gelsin, okutup üretöylük, anan keyin janagı maşıktırabız, testtirlöörүбүз жанат. Рахмат. Ошондон кийин гана келет. Талай көп жазылып атат, бирок ушуну окуп коеюнчу. Закрытый книга деген жазыптыр. Абдрахман аке, сизди сыртыңыздан билем, жакшы маек болду. Ийниңиз Алайбек Абдысейит Айникеев Иркутскийден Кыргыз радиосу рахмат дейт. Кыргыз радиосу эмес, биринчи радио. Биринчи радио. Ушун үчүн окудум да, бул ошо Абдысайт Айникеев билдирди. Биринчи радиону интернет аркылуу Сахалинде, Иркутскийде, Россиянын көп жерлеринде угушат. Рахмат сиздерге. Урматтуу радио каармандар, биздин студияда мамлекеттик кадр кызматынын директору Маматалиев Абдрахман Мадакимович болду. Сизге ыраазычылык билдиребиз. Ишиңиз ийгиликтүү болсун. Рахмат. Саламатта калыңыздар, урматтуу радиочулар. Берүүнү Талайгүл Сыдыкбекова жана Талайгүл Чабдарова алып барды.